Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен өтө турган темабыз тик бурчтуу үч бурчтуктар. Өзүңөргө белгилүү болгондой, үч бурчтуктун бурчтарына карата үч түрү бар. Биринчиси тар бурчтуу үч бурчтук, экинчиси тик бурчтуу үч бурчтук, ал эми үчүнчүсү кең бурчтуу үч бурчтук. Биз бүгүн ушулардын ичинен тик бурчтуу үч бурчтуктар жөнүндө сөз кылабыз. Тик бурчтуу үч бурчтук дегенибиз бир бурчу 90 градуска барабар болгон үч бурчтук. Тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градуска барабар болот. Төмөндөгүдөй үч бурчтук берилсин. Бир бурчу 90 градуска барабар экендиги чиймеден көрүнүп турат. Анда калган эки бурчунун суммасы да 90 градусту бериш керек. Башкача айтканда, альфа плюс бета барабар 90 градус деп жазууга болот. Мисалы, бизге төмөндөгүдөй үч бурчтук берилсин. Бир тар бурчу 38 градуска барабар. Ал эми экинчисин табуу талап кылынсын. Анда биз жогорудагы теореманын негизинде x барабар 90 градус минус 38 градус деп жазып алабыз. Анда белгисиз бурчубуз 52 градуска барабар. Тик бурчтуу үч бурчтук бир бурчу 90 градуска барабар болгон үчүн ошол 90 градустук бурч менен кесилишкен эки жагын катеттери деп айтабыз. Ал эми үчүнчү жагы гипотенуза деп аталат. Гипотенуза С тамгасы менен белгиленет. Ал эми катеттерин А жана Б тамгалары менен белгилеп алабыз. Тик бурчтуу үч бурчтуктары жөнүндө тик бурчтуу үч бурчтуктун жактары жөнүндө кеңири таралган Пифагордун теоремасы бар. Ал төмөндөгүдөй айтылат. Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттеринин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар. Башкача айтканда, эгерде катеттери берилсе гипотенузаны табсак болот, же гипотенуза менен катети берилсе экинчи бир катетин табууга болот. Бул теорема көптөгөн мисалдарды чыгаруу үчүн колдонулат. Мисалы, бизге төмөндөгүдөй үч бурчтук берилсин. Катеттеринин бирөөсү 4, экинчиси 3. Ал эми гипотенузаны табуу талап кылынсын. Гипотенуза белгисиз болсо, анда Пифагордун теоремасын колдонобуз. А квадрат плюс Б квадрат барабар С квадрат. Анын ордуна 4-тү коебуз. 4-түн квадраты плюс 3-түн квадраты барабар С квадрат. Бул жерден 16 кошулган 9 барабар С квадрат, 25 барабар С квадрат жана С барабар 5 экендигин аныктоого болот. Демек гипотенуза 5ке барабар. Ушул теореманын башка бир учуру дагы мисал иштөөдө кездешип калышы мүмкүн. Экинчи бир үч бурчтукту карап көрөлү. Бул үч бурчтукта жогорудагы мисалдан айырмаланып, гипотенуза белгилүү болсун. Гипотенузасы Асы барабар 15, ал эми катеттердин бирөөсү 12, катеттердин экинчисин табуу талап кылынсын. Анда биз Пифагордун теоремасындагы формуланы төмөндөгүдөй өзгөртүп түзөбүз. А квадрат барабар С квадрат минус Б квадрат. Силер эстеп калуучу нерсе, эгерде гипотенуза бизге белгилүү болсо, анда минус деген формула менен чыгарабыз. Гипотенузадан катеттердин бирөөсүнүн квадратын кемитебиз. С квадрат гипотенузанын ордуна 15-ти койсок, жана катеттердин бирөөсүнүн ордуна 12-ни койгонубузда, анда экинчи катет 9 экендиги келип чыгат. Бул ушул эки формуланы эстеп калышыбыз керек. Эгерде гипотенуза белгисиз болсо, анда А квадрат плюс Б квадрат барабар С квадрат деген формула колдонулат. Ал эми гипотенуза белгилүү болсо, анда А квадрат барабар С квадрат минус Б квадрат деген формула колдонулат. Тик бурчтуу үч бурчтуктун ушул Пифагордун теоремасын колдонбостон туруп, анын жактарын оңой табуунун бир нече жолдору бар. Анда эмесе бирөөсүн карап көрөлү. Бизге төмөндөгүдөй үч бурчтук берилсин. Эгерде тик бурчтуу үч бурчтуктун бир бурчу 30 градусту түзө турган болсо, анда ошол 30 градустук бурчтун каршысында жаткан жак гипотенузадан 2 эсе кичине болот. Ал эми 60 градустук бурчтун каршысында жаткан жак
кичине катетти тамыр алдында 3-кө көбөйткөнгө барабар. Төмөндөгүдөй бир мисалды карап көрөлү. Тик бурчтуу үчбурчтуктун бир катети 4, ал эми анын каршысындагы бурчу 30 градус. Ал эми 30 градустук бурчтун каршысында 4 жаткан үчүн гипотенуза андан 2 эсеге чоң болуп 8ге барабар болот. Бир бурчу 30 градус болсо, анда экинчи бурчу 60 градуска барабар. Анткени тар бурчтардын суммасы 90 градусту бериш керек. 60 градустук бурчтун каршысындагы жак 30 градустук бурчтун каршысындагы кичине катетти тамыр алдында 3-кө көбөйткөнгө барабар. Биз көпчүлүк мисалдарды ушундай жол менен Пифагордун теоремасына салбастан туруп ооз 2 иштесек болот. Мисалы, башка бир учурду карап көрөлү. Эгерде бизге 30 градустук бурчтун каршысындагы жак берилбестен 60 градустук бурчтун каршысындагы жак берилген болсо, анда жанагы айткан теореманы эле кайра колдонобуз. 30 градустук бурчтун каршысындагы жакты тамыр алдында 3-кө көбөйтсөк, анда 60 градустук бурчтун каршысындагы жак келип чыгат. Аны төмөндөгүдөй жазып алабыз. 60 градустук бурчтун каршысында 6 турат эле. 30 градустук бурчтун каршысында x, x'ты тамыр алдында 3-кө көбөйтсөк, 6 келип чыгыш керек. X'ты табуу үчүн 6-ны тамыр алдында 3-кө бөлөбүз. Тамыр алдындагы сандарга бөлүү үчүн биз бөлчөктүн алымында турган 6-ны көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз. 2 көбөйтүлгөн 3 деп. Мындан ары 3-тү 2 тамырга ажыратып көбөйтүүчүлөргө андан ары ажыратып алабыз. Же болбосо 3-тү тамыр алдында 3 көбөйтүлгөн тамыр алдында 3 деп жазууга болот. Бул жерден бөлчөктүн алымында жана бөлүмүндө турган тамыр алдында 3-төрдү кыскартып салабыз. Анда x барабар 2 тамыр алдында 3 деген маани келип чыгат. Демек, 30 градустук бурчтун каршысындагы жак 2 тамыр алдында 3-кө барабар. Жогоруда айтылган теоремада эле 30 градустук бурчтун каршысындагы жак канча болсо, анда гипотенуза андан 2 эсеге чоң болуш керек. Демек, y-ты табуу үчүн x-ты 2-ге көбөйтөбүз. Анда y барабар 2 көбөйтүлгөн 2 тамыр алдында 3 же y барабар 4 көбөйтүлгөн тамыр алдында 3 деп жазууга болот. Тик бурчтуу үчбурчтуктар менен иштегенде дагы бир өзгөчө учур бар. Бул тик бурчтуу үчбурчтуктардын тар бурчтары 45 тар бурчтарынын бирөөсү 45 градус болгон учур. Эгерде тар бурчтарынын бирөөсү 45 градус болсо, анда экинчиси дагы сөзсүз 45 градуска барабар болот. Эгерде 2 тар бурчу барабар болуп, алар 45 градус боло турган болсо, анда алардын каршысындагы катеттер дагы барабар болушат. Анда гипотенузаны табуу үчүн ушул катетти тамыр алдында 2-ге көбөйткөнгө барабар. Демек, 45 градустук бурчтарда тамыр алдында 2-ге көбөйтөбүз. Ал эми 60 градустук бурчтарда тамыр алдында 3-кө көбөйттүк эле. Мисалы, 45 градустук 2 бурч берилсе, анын каршысындагы 2 жактагы барабар болот. Төмөндөгүдөй 3 бурчтукту карап көрөлү. Бир бурчу 45 градуска барабар болгон тик бурчтуу 3 бурчтуктун бир катети 4-кө барабар. Гипотенузаны табыш керек. Анда биз жогорудагы эрежеде айтылгандай эле 45 градустук бурчтун каршысындагы жакты тамыр алдында 2-ге көбөйтөбүз. Демек, гипотенуза 4 көбөйтүлгөн тамыр алдында 2-ге барабар болот. Дагы бир төмөндөгүдөй мисалды карап көрөлү. Бир бурчу 45 градуска барабар болгон 3 бурчтуктун гипотенузасы 10-го барабар болсун. Анда катетти табышыбыз керек. Өзүңөр байкап тургандай эле, эгерде бир бурчу 45 градус болсо, анда экинчи бурчу дагы 45 градус. Анда бир катети x-га барабар болсо, экинчи катети дагы x-га барабар болот. Демек, 10-ду табуу үчүн x-ты тамыр алдында 2-ге көбөйтөбүз.